Бул даректүү тасма өз атын айткысы келбеген Ноокат районунун тургунунун колдоосу менен даярдалды. Кыргыз СССРнын Илимдер академиясы. Илимпоздор жамааты чыдамсыздык менен өзгөчө бир коноктун келүүсүн күтүп жатышты. Аңгыча көп күтүрбөстөн бою кыска, тоголок жүздүү, жашы 80ди таяп калган, бетинен нуру төгүлгөн аксакал кирип келди. Колунда бир нече жылдар бою чогулткан элдин руханий мурасын камтыган кол жазмалар бар эле. Дал ошол баа жеткис кагаздарды илимпоздорго өткөзүп бергени келген. Кол жазмалардын ичинде чоң жана кичи дастандар, элдик уламыштар, табышмактар, кошоктор, төкмө акындардын ырлары, жомоктор, тамсилдер, макал лакаптар, үрп адат, санжыра жана тарых боюнча маалыматтар бар эле. Анын ичинде өзү жатка билип кагазга түшүрүлгөн 998.703 саптан турган Манас, Семетей жана Сейтек үчүлтигинен үзүндүлөр да орун алган. Мындан сырткары бир эле кыргызга гана эмес бүткүл түрк дүйнөсүнө таандык болгон дастандар да камтылган. 1936-1941 жылдар аралыгында бул карыя Илимдер академиясына улам каттап, кол жазмаларынын баарын өткөрүп берген. Ар тараптуу болгон бул киши ким болду экен деп ойлошуңуздар мүмкүн. Жамы кыргыз журту бул кишини Тоголок молдо деген ат менен таанайт. Алгачкы жадитчи Тоголок молдо. Кыргыздын алгачкы жазма акыны, комузчу, агартуучу, манасчы, санжырачы жана дастанчы болгон Тоголок молдонун азан чакырылып коюлган аты Байымбет Абдрахман уулу. Акын Нарындын азыркы Актала районуна караштуу Куртка айылында 1860 жылы жайдын алгачкы күндөрүндө Дыйкандын үй бүлөсүндө жарга келген. Ал саяк уруусунун Чоро саяк уругунан чыккан. Байымбеттин атасы Абдрахман кыргыз фольклорун мыкты билип, сөз баккан киши болгон. Зээүндүү Байымбетти 5 жашынан айылдагы молдого берип, кат сабатын жойгон. Ошол эле мезгилде баласына жомок ырларды үйрөткөн. Кичинекей Байымбет 9 жашынан молдодон алган билимин толуктаган соң айылдагы мусулмандар мектебинде окуйт. Сабаттуу болууну эңсеген акылы зерек, чыйрак бала кичинекей кезинде эле бир нерсени үйрөтөр деген үмүт менен айылдын молдосунун жанынан чыккан эмес. 14 жашында атасы Абдрахман каза болуп, чоң атасынын бир тууганы атактуу төкмө акын жана комузчу Музоокенин багуусунда калат. Атадан жетим калган бул Тоголок кара баладан бир нерсе чыкчудай деген Олуязат кыйнап жүрүп Байымбетти 4 жыл окутат. Кийин эс тартканда акын ага ыраазы болуп, эки дүйнө Музоокенин акысынан кутула албайм деп айтканы бар. Кошумча катары ошол мезгилдеги кыргыздарды сүрөттөгөн орус саякатчыларынын пикирине ылайык, кыргыздар балдарынын билим берүүсүнө өтө чоң маани бергени жана сабаттуу болуу үчүн болгон мал жанын аябагандыгын белгилеп кетмекчибиз. Кыргыздар баласын молдого окууга бергенде эти сеники, сөөгү меники деп айтышаар эле. Анткени бул макалда кыргыздын көпчүлүгү сабатсыз болгондуктан билим алууга кызыктар экендигинен баласынын кандай гана жол менен болбосун билим алуусун каалагандыгынан кабар берет. Ошентип Байымбет идиректүү небересин бооруна тарткан бабасы Музоокенин тарбиясында турулгон. Дагы бир тактап кетчү жагдай Байымбет Абдрахман уулунун тектүүлүгүндө. Совет доорунда идеология жана цензурадан улам анын өмүр баянынын кээ бирки жагдайлары көмүскөдө калган же ашыкча бурмаланган. Мисалы, анын чоң аталарынын бири Токтоназар жөнөкөй адам эмес, бий болгондугун эске алсак, демек акын тектүү бир үй бүлөнүн тукуму болгондугу эгемендүүлүк жылдары гана маалым болгон. Совет бийлиги Байымбеттин революцияга чейинки өмүр баянын сүрөттөөдө аны байманаттардан азап чеккен, демократ акын жана динсиз бир адам катары көрсөткөн. Эл оозунда айтылып жүргөндөргө караганда жаштайынан молдодон сабатын жоюп, тамга таанып калган кара тору тоголок жүздүү Байымбетти айылдагы келин-кесектер Тоголок, молдо бала деп бир жагынан тергеп, экинчи жагынан эркелетип да коюшчу экен. Бара-бара Байымбет аты унутулуп эле Тоголок молдо аты менен калың элге тааныла баштайт. Негизи ошол доордун айдыңдары деп эсептелген Нур молдо, Молдо Кылыч, Молдо Нияз, Алдаш молдо сыяктуу агартуучулар алгачкылардан болуп чыгармаларын кагаз бетине түшүрүп, аттарына болсо Молдо эпитети кошулуп калган. Чоң атасы Музоокеден комуз ойногонду, акындыктын сырларын үйрөнүп, кайда барса артынан калбай ээрчип жүргөн. Кадимки Тыныбек жомокчунун ал жашаган айылга келип манас айтышы жаш балага катуу таасир эткен. Кирпик имиребей тикирээп карап олтурган баланы кыраакы Тыныбек да байкап, өзү менен ала кеткен. Ага Тоголок молдо деген лакап атты манасчы Тыныбек берди деген да божомолдор бар. 18 жашка келгенде акын болдум атанып, манасты бүт үйрөндүм Тыныбектен жаталып дегени Тоголок молдо санжыра тарыхты да мыкты өздөштүрүп, манастын тарыхый доорун тапканга да бир топ далалат кылган.
Санжыра илимине ылайык жада калса Манастын чоролорунун ата тегин ирети менен атай алган даражага жеткен. Арадан 4 жыл өтүп, Музойке кайтыш болгон соң, энеси Коңур чээдей 6 баласы менен жокчулуктун айынан адегенде Жумгалга, кийин Чүйгө келишип, ал жерден да турмуш оңолбой койгондо, Токмокко жакын жердеги Жаңычек айылында жашап калышат. Эр жетилип, Байымбет үйдүн улуусу катары байларга малайлык кылып жан багат. Кай жерге барбасын билимге болгон умтулуусу өчпөгөн жаш Байымбет билимин арттыруу максатында молдого да жалданат. Бирок молдо аны ишке салгандан башка эч көңүл бурбаган соң, болочок акын андан кетип, айылдын кичинекей балдарына тамга үйрөтөт. 19-кылымдын аягы 20-кылымдын башында орус колониалдык саясатынан улам кордук көргөн Түркистан аймагынын илмейлери сабатсыздыкты негизги көйгөй катары эсептешкен. Аймакта бир кыйла өсүштөр болгону менен дагы деле болсо өлкө артта калган жана оторчулук, башкача айтканда колониялык эзүүнүн зыяндары тийген. Ошол себептен улам Орто Азия, Кытай жана Индия чөлкөмдөрүндө жадитчилик, башкача айтканда жаңылануу деген ат менен белгилүү агартуучулардын кыймылы пайда болгон. Бул топ терең диний билим менен биргеликте учурдагы дүйнөви илимдерди да бирге үйрөнүүгө чакырып, илгертеден ой жүгүртүү ыкмасы катып калган салттуу диндерди сындап келген. Жаңы усул менен иш алып барууну жактырбаган жана Орус империясы менен Кокон хандыгы тарабынан тымызын колдоо тапкан эскичил кадимчилер жадитчилерди кысымга алып каршы чыгышкан. Жадитчилердин түзгөн мектептеринде диний сабактардан тышкары география, эсеп, тарых, геометрия, музыка, жада калса дене тарбия сабактары да араб арыйы менен өз эне тилинде окутулуп турган. Ошол мезгилде Токмок соода сатык кайнаган жолдун так ортосунда жайгашып, цивилизациянын борборуна айланган. Көптөгөн мектеп медреселер орун алып, илим издегендерге өзүнчө эле кем болгон. Жадитчилер негиздеген Икбал, Өнүгүү мектептеринде кыргыз, өзбек, дунган, татар жана Кашкар улутундагы балдар билим алышкан. Мектеп бүтүрүүчүлөр көбүнчөсүн кайра эле мектеп мугалими болуп эмгектенишкен. Бул мектептин бүтүрүүчүлөрү алды канча билимдүү болгонун байкаган Калайык балдарын мектепке берип, аталган мектептердин саны көбөйө баштайт. Күндүздөрү Калайыктын малын багып, чөйүн чаап, кечкисин убактысын илим алууга арнаган Тоголок молдо жадитчилердин мектебинде кошумча китеп окуп, билимин толуктаганга аракет кылат. Токмоктун өзүндө эле ошол учурда 10 китеп дүкөнү болгон. Дүкөндүн эң алдыңкы кардары болгон жаш жигит эл арасында илимпоз катары таанылат. Тоголок молдо чагатай, араб, парс, түрк тилдерин мыкты билип тим болбостон, өзбекче, татарча, казакча жана Азербайжан тилиндеги уламыш дастандарды да жатка билген. Ошол аймакта жашаган орустардан орус тилин үйрөнөт. Крыловдун тамсилдеринен таасирленип, бирок улуттук колоритте өз усулу менен алгачкылардан болуп кыргыз тамсилине чыйыр салган. Чүйөрөнүндө жашап жүрүп, Тоголок молдо кыргыз менен казактын атактуу төкмө акындары менен таанышат. Анын ар тараптан зерек жана жөндөмдүү болгондугун белгилеп кетүүбүз зарыл. Токмоктогу аскердик дарыгер Василий Фрунзеден эмчиликти үйрөнүп, калың элди чечек жана башка ооруларга каршы эмдегени ошол таланттарынын бир чети. Ошентип Тоголок молдо жадитчилердин мектептеринде мугалимдик вазыйпасын өтөй баштайт. Кээ бирки тарыхчылардын пикиринде ал алгачкы жадитчилерден гана болбостон, жада калса жадит кыймылынын башында турган устаты болгон деген да божомолдор бар. Ал өз чыгармаларында коомду мекенчилдикке, ынтымакта жашай билүүгө, адамдык бийик сапаттарга ээ болууга чакырган. Көп кырдуу инсан катары санжырачы, тарыхчы, комузчу, ырчы, манасчы, акын, жазма акын жана башка ушул сыяктуу бир топ таланттарга ээ болгон. Өмүрүнүн көпчүлүк бөлүгүн кыргыз жерлерин кезип, элдик ооз-эки чыгармаларды топтогонго аракет кылган. Калыгул Олуя жана Арстанбек Буйлаш уулунун философиясын улай Зар заман поэмасын жазган. Өкүнүчтүүсү, Тоголок молдонун советтик цензурага ылайык чыгармалары гана сакталып, андан өтпөгөндөрү орду түү менен жок болгон. Ушул мезгилге чейин жарыяланбай келген Адамзат аттуу ыры Илимдер академиясында сакталып турат. Аны араб арыйынан Кирилл арыйына оодарган белгилүү аалым Молдо Сабырдан жараткан Алла разы болсун. Ата аталган ырында Тоголок молдо атабыз ыймандуулуктун тагы бейиш жана ошол бейиштин ачкычы намаз экендигин, орозо кармап жана зекет берүүгө үндөп, мечитке барууга, тозоктон коркуу, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Куран акыйкатын ээрчүүнү, ажыга барып таваф кылууну үндөгөн. Исламдын 5 түркүгүн терең айтып бергендиги анын шарият илиминин кабардар болгондугун да тастыктайт. Адамзат ыры адамдарды ыйманга, шарият негизинде жашоого, руханий аруулукка, Кудайды таанууга, улуу инсандык сапаттарга ээ болууга чакырат.
Өз заманынын сабаттуу адамдарынын сап башында турган Тоголок молдо кыргыздын биринчи жазма акыны гана эмес, Манас, Семетей менен Сейтекти айткан, аларды кагаз бетине түшүргөн чебер катары тарыхта калган. Ошол эле учурда Низами, Наваи, Фирдауси, Хафиз, Абай жана Тукай сыяктуу чыгыштын улуук акындарынын чыгармалары менен жакшы тааныш болгон. Эл оозундагы Шырдакбек, Жаңыл Мырза, Мендирман сыяктуу дастандарды да кагазга түшүрүп, азыркы Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясына тапшырган. Ошондой эле эл кыдырып кыргыз тарыхын, санжараларын жыйнап жазган. Тоголок молдо кыргыздардын байыркы мекени болгон Енисей дарыясынын чечмеленүүсү эне сай эмес, ээн сай, башкача айтканда байыртадан кыргыз хандары ордо кылып орун алып турган кенен жер деген пикирди айткан. 22 жашында үйлөнүп, жалпы 9 баласы болсо да, бирөө да токтоптур. Иниси Байтымбеттин 4 баласын анын көз өткөн соң багып алган. Сафия деген кызынын атын Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аялы, момундардын энесинин урматына койгон. 27 жашында Токмоктон кичи мекени Курткага кайтып, Калпа ажы тарабынан ачылган мектепте агартуучу катары эмгектене баштайт. Мындай сабаттуу, билимдүү адамдын келиши албетте айылдаштар үчүн чоң табылга болгон. Жаштайынан балдарга тамга үйрөтүп агартуучулук кылган Тоголок молдо жай мезгилинде жайлоого чыккан элдин артынан жайлоого чыгып, балдарга таалим бергенге ышкыбоз болчу. Ал балдарга окуганды жана жазганды окуялар, жомоктор аркылуу үйрөтө береле. Баскан турганын, уккан билгенин баарын кагазга түшүрүп жүргөн кол жазмаларынын баарын 1916-жылкы Үркүн окуяларында жоготуп жиберген. Арадан 20 жыл өтүп 1936-жылдан тартып кайра жоготкон руханий байлыгын кагаз бетине түшүрүү ишине баштап киришкен. Санжырачы жана тарыхчы катарында улуу түрк каганаттары жөнүндө кенен маалымат берген. Ошондон улам большевиктер тарабынан пан-түркист катары таанылган. Албетте, учурга жараша аракет кылып, балким жаңы келген совет бийлиги элдин бакубат жашоосун алып келер деген асыл үмүт бар эле. Ошол мезгилде мусулман түрк өлкөлөрүнүн биримдиги жана ынтымагын чыңдоо кыялы менен өмүр сүргөн. Тоголок молдо мыкты устат катары көптөгөн шакирттерди тарбиялап, алардын көбү кыргыз интеллигенциясынын сап башында орун алган. Тоголок молдо 1921-жылдан баштап агартуучулук вазифасын Тогуз Торо өрөөнүндө уланткан. 1936-жылдан тарта кол жазмаларын Илимдер Академиясына өткөзүп бергенден кийин гана Жазуучулар союзуна кабыл алынып, Москва шаарындагы декадага катышкан. Алгачкы Насият аттуу ыр жыйнагы 1925-жылы жарык көргөн. Өз доорунда сейрек кездешкен сабаттуу адамдардын бири, балдар адабияты үчүн кайталангыс чыгармаларды калтырган жазгыч акын, ошону менен эле бирге төкмө манасчы, элдин сүймөнчүлүгүнө айланган улуу агартуучу Байымбет Абдрахман уулу 1942-жылы өзү туулган Куртка айылында каза болгон. Сөөгү айылдын кире бериши Нарын дарыясынын оң жак жээгине коюлган. Эгемендүүлүктөн кийин кыргыз өкмөтү Тоголок молдо атабыздын элесин 20 сомдук банкнотага басып чыгарган. Учурда анын аты өлкөбүздүн көптөгөн мектептерине жана көчөлөрүнө ыйгарылган. Жыйынтыктап айтканда, Тоголок молдо 19-кылымдын аягы, 20-кылымдын башында Орусиянын курамындагы мусулмандардын эркиндиги үчүн күрөшкөн, маданиятын көтөрүүгө умтулган, сабаттуулукка жол ачкан мусулман агартуучусу деп ишенимдүү белгилеп кетсек болот. Анын ушундай осуяты бар. Мен билген нерсемдин баарын элден топтодум. Кайра ошол элге жетсе арманым жок. Карынын сөзүн капка сал демекчи, менин сөзүмдү капка салгыла. Бирок капка салып бууп койбостон китеп кылып элге жеткизгиле. Учурда Илимдер Академиясынын архивинде жаткан Тоголок молдо атабыздын кол жазмаларын араб арабинен оодарып калың элге жеткизүү мекенчил мусулман жаштарынын вазифасы. Тоголок молдо атабыздын күмбөзүн, жашап өткөн үйүн, атайын окуучуларга салдырган мектеп медресесин калыбына келтирип, реставрация кылуу менен биргеликте ири тарыхый комплекс куруу иштери 30 жылдан бери дагы деле ишке ашпай келет. 10 жылда бир даталуу юбилейин өткөзүмүш болгону менен, бирок каралбай калган бул медресенин абалы аянычтуу бир көрүнүш. Бир учурда бүткүл Орто Азияны изилдеген орус саякатчысы Пржевальскийдин музейин эскиртпей аздык деген кыргыздар эмне үчүн Тоголок молдо атабыздын мечит медресесин тикелегенге бел байлабай жатканы акыл ээлерин терең ойго салат. Жада калса маданий мурастардын тизмесине кирбей калгандыгы бизди канчалык бейкапар экендигибизди көрсөтүп турат. Манас атабыз менен сыймыктанабыз. Анда эмне үчүн ошол манасты жазып калтырган мурасына кайдыгер. Жараткан Аллах Байымбет Абдрахман уулунан ыраазы болуп, өз ырайымына алсын. Ал эми элибизге анын илим билимиге болгон сүйүүсүнөн өрнөк алып жашоону насип этсин. Аккан арыктан суу агат,
кечегиси бар элдин эртеңи да болот. Ак пайгамбар артынан барбайсыңбы адамзат, айткан сөзүң Курандын укпайсыңбы адамзат, Алла Таала динини тутпайсыңбы адамзат, пайгамбардын сөзүнү укпайсыңбы адамзат.